Сан-Диегодагы мечитке кол салуудан 3 адам каза тапты. Конгрессмен Огус мигранттарга каршы жаңы мыйзамын сунуштады. Иранга чабуул качанда болсо кайра башталышы ыктымал. Трамптан кийин Кытайга Путин барды. Калифорнияны өрт чулгады. Футболго билеттин баасы асман чапчыды. Саламатсыздарбы? Бүгүн 19 май 26 жыл биздин каналга катталып колдоңуздар. Калифорниянын Сан-Диего шаарындагы мечитке 2 адам кол салып, андан 3 адам каза тапты. Окуя 18 майда болгон. Куралданган 2 адам ок атууга кирип келгенде, алардын жолун биринчи болуп күзөт кызматынын кызматкери Амин Абдулла тосуп алган. Ал мечиттин ичиндеги окуучу балдарды коргоого аракет кылган маалда октон каза тапты. Анын үй бүлөсүнө жамаат жана жарандар $1,5 миллион каражатты жардам катары чогултуп беришти. Амин Абдулла каза болоордон мурда жакында Facebook'дагы барагына ийгилик деген эмне аттуу пост жазган. Жана анда ал көпчүлүк үчүн акча, жакшы кадыр барк, сулуулук ийгилик болуп эсептелет. Мен үчүн Аллага, бизди жаратуучуга, мен төрөлгөндөгүдөй наристе тазалык менен кайра кайтып баруу болуп эсептелет. Улуу жараткан Алла бизге өзүңдүн бейишиңди буйрур. Амин деп жазган. Амин Абдулладан башка дагы ислам таануу борборунда 2 адам октон каза тапты. Полиция мечитке кол салган 17 жаштагы Кейн Кларк жана 18 жаштагы Калеб Велескистин сөөктөрү мечитке жакын жерде БМВдан табылгандыгын кабарлады. Алар өз жанын өздөрү кыйган. Алардын жанынан исламга каршы барактар, нацисттик Германиянын адабияттары жана өлүм алдындагы каты табылды. Окуя болоордон 1 саат мурда кылмышкерлердин биринин апасы уулу автомашинаны жана куралды үйдөн уурдап чыгып кеткенине тынчсызданып, полицияга телефон чалган. Окуя мусулмандарга карата жек көрүү сезиминин негизинде болгону кабарланууда. Сан-Диегодагы мечит ислам таануу борборунун милдетинде аткарып, ал жер мусулмандардын сыйынып, намаз окуп жана чогула турган жеринен тышкары балдарга билим берүүчү да борбор болуп эсептелет. Окуя маалында мечитте балдар көп болгон. Сан-Диего шаарынын полициясы окуяны иликтөөдө. Республика партиясынан шайланган конгрессмен Энди Огус 84 беттен турган жаңы мыйзам долбоорун сунуштады. Ага ылайык 65-жылы кабыл алынып, ушул күнгө чейин колдонулуп келаткан Харт Селлер мыйзамын түп тамырынан бери өзгөртүү демилгеленет. Так айтканда, мигранттарга карата талаптар күчөтүлүп, аларды Америка коомуна ассимиляциялоону күчөтүү, жарандык алуу талаптарын катуулатуу, жыл сайын ойнотулуучу виза лотереясын токтотуу, грин картасы барлардын жарандыкты 5 жылдан кийин алуу мөөнөтүн 10 жылга чейин узартуу, жумушчу визага талаптарды жана башкалка берүүнүн жолдорун катаалдатуу каралган. Огулс көп жылдар бою миграция америкалыктарга каршы болуп келди. Эми ар бир мигрант АКШнын экономика, коопсуздугу жана кызыкчылыгына кызмат кылышы керек деп билдирди. Ал Америка көп жылдар бою дүйнөнүн түнөп кетүүчү жайы болуп келди. Эми мындан ары мындай болбошу керек деп кошумчалады. Ошол эле маалда миграция жана бажы кызматы виза берүүнүн талаптарын күчөтүп, айс кызматкерлеринин мигранттарды текшерип кармоо иштери көбөйдү. Андай рейдтер ашыкча агрессия жана күч колдонуу менен коштолгон учурлар аз эмес. Президент Дональд Трамп бүгүн 19 майда Иран эгер макулдашууга барбаса, ушул аптанын аягында же келаткан аптанын башында жаңы чабуулдар баштала тургандыгын айтты. Мен 2 же 3 күндүн аралыгы жөнүндө айтып жатам. Балким жума, ишемби, жекшемби же кийинки жуманын башында чабуул башталышы мүмкүн. Сөз убакыттын аздыгы тууралуу болуп жатат. Анткени биз алардын жаңы өзөктүк куралга ээ болушуна жол бере албайбыз. Кечээ Трамп Иранга кайра чабуул жасоону Сауд Арабстан, Катар,
Birikкен Arap Emirattарынын өтүнүшү менен убактылуу токтотуп койгонун билдирген болчу. Ал журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, АКШнын талабы мурдагыдай эле өзгөрүүсүз калганын, ага ылайык Иран өзөктүк бомба жасоо максатынан толук баш тартышы зарылдыгын, орумуздан кемелер акысыз жана тоскоолдуксуз өтүшү керектигин дагы бир рет тастыктаган эле. Ошол эле маалда Трамп чабуул каалаган убакта башталып кетиши ыктымалдыгын жокко чыгарган эмес. Февралда АКШ менен Израиль Иранга каршы баштаган согуштук аракеттери тараптардын келишими менен аяктай турганы бир нече рет айтылган. Сүйлөшүүлөр Пакистан менен Катардын ортомчулугу менен өтүүдө, бирок анда майнаптуу жыйынтык чыга элек, согуштук аракеттер дүйнөлүк мунай базарында кризис жаратып, АКШ баштаган бир катар мамлекеттерде бензиндин жана товарлардын кымбатташына алып келди. АКШ дагы Ирандагы буга чейин бул согушта жеңгенин бир нече рет ачык жарыялашкан болчу. Ал арада Орусия президенти Владимир Путин расмий сапар менен Кытайга барды. Аны аба майданда тышкы иштер министри Ван И тосуп алды. Путин өткөн аптада Бейжиңге барып кеткен АКШ президенти Дональд Трамптын изин суутпай Си менен жолугууга ашыккан учуру сапар алдында ал атайын кайрылуу менен чыгып, Кытай менен Орусиянын азыркы алака кызматташтыгы мурда болуп көрбөгөндөй бийиктикке жеткенин белгиледи. Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Путиндин башкы максаты орус газын Кытайга жакшы баада сатуу экени белгилүү. Кошмо Штаттардын Иранга согуш ачканы мунай менен газга бай Орусия үчүн оңдой берди болду. Себеби орнубуздагы кризистен Кытайдагы жапа чегип жаткан чак Трамп Иранга караганда Аляскадан мунай алууга Кытайды үндөгөн болчу. Ушундай шартта Москвадагы энергоресурстарга муктаж Бейжиң менен соодасын кызытып алууну көздөөдө. Ошол эле маалда Кытайдын абалы азыр мурдагыдан оңолуп келаткан учур, себеби Украинага ачкан согушунан кийин Орусия Европадагы мунай, газ өнөктөштөрүнүн көбүнөн кол жууп, Си Цзиньпин менен сүйлөшүүдө өзү каалагандай шартты таңуулай албастыгын эксперттер бир ооздон белгилеп жаткан чак. Орусия азыр Иркутскдеги газын Сибир кубаты 1 долбоору менен Кытайга сатып жаткан чак, бирок Путин Си досуна Батыш Сибирдеги, так айтканда буга чейин Европага сатылып келген Уренгей чөлкөмүндөгү газды сатууга жол ачкан Сибир кубаты 2 долбоорун сунуштамакчы. Бирок аны курууга акчаны ким чыгарат? Маселе ошондо. Ал миллиарддаган доллардык ири долбоор курулуп ишке киргенче бер жагы 5, ар жагы 10 жыл керек болот. Кытай азырынча орнубуздагы кризистен улам ички керектөөсүн көмүр жана күн, шамалдан алынуучу кубаттар менен толуктап жаткан чак, Владимир Путин 19 майда кечинде Бейжиңге жетти. Бир күндүк сапардын алкагындагы расмий иш-чаралар 20 майда эртең менен башталмакчы. АКШда үй сатып алууну каалайсызбы? Анда кыялыңыздагы үйгө жол ачыңыз. Айбек Исмаилов, сиздин ипотекалык насыя адисиңиз. Кайрылыңыз, чалыңыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 3-июнда Нью-Йоркто өтө турган Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлөрүн шайлоонун алдында дүйнө лидерлерине кайрылуу жасады. Ал дүйнөдөгү согуштарга сарпталган каражаттар адамзаттын жашоосун жакшыртууга жетмектигин белгиледи. Кыргызстан болсо чек ара маселелерин коңшу өлкөлөр менен тынчтык жол менен ийгиликтүү чечип алгандыгын кошумчалады.
Кыргыз Республикасынын талапкерлиги Борбордук Азия мамлекеттеринин бир добуштан колдоосуна ээ. Бул аймактык консолидациянын сапаттык жаңы деңгээлин чагылдырат жана Коопсуздук кеңешинде мамлекеттердин кеңири чөйрөсүнүн кызыкчылыктарын эске алган, макулдашылган жана жоопкерчиликтүү позиция менен чыгууга даяр экендигибизди тастыктайт. Кыргызстан Коопсуздук кеңешине мүчө болууга өзгөчө маани берет жана муну жергебиздеги элдердин тагдыры үчүн жогорулаган жоопкерчилик катары карайт. Президент Садыр Жапаров ошондой эле кеңешти өзүнүн баштапкы функциясына кайтууга чакырган, башкача айтканда укукка, кызыкчылыктардын тең салмактуулугуна жана чыр чатактарды алдын алууга негизделген чечимдерди иштеп чыгууга кайтуу керектигин айткан. 3-июнда боло турган шайлоодо Кыргызстан Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө Азия Тынч океан аймагынан бир орун үчүн Филиппин менен атсалышууда. Ал арада АКШнын Калифорния штатын өрт чулгады, анын айынан миңдеген адамдар жер которуп, коопсуз аймактарга көчүүдө. Өзгөчө Лос-Анджелеске жакын жайгашкан Сими-Валли аймагындагы абал оор бойдон калууда, катуу шамалдын айынан токойдогу өрт айланага тез жайылып, турак жайларга жакындап калды. Sandy Fire деп аталган өрт бир нече сааттын ичинде 100 гектар кургак аймакты жалмап өткөн. Тилсиз жоодон кеминде бир үй жабыркаганы маалым болду. Учурда ондогон өрт өчүрүүчү тигучактар жана 100 куткаруучулар алоолонгон от менен алышып жатат. Эң чоң кооптонууну жараткан жагдайлардын бири өрт АКШнын мурдагы президенти Рональд Рейгандын музейи жана мүзөсү жайгашкан атактуу комплекске жакындап калгандыгы болду. Коопсуздук максатында музей убактылуу жабылып, аймактагы адамдар коопсуз жайга көчүрүлдү. Өрттүн күчөсүнө Калифорниядагы ысык аба ырайы жана саатына 30 чакырымдан ашкан шамал себеп болуп жатат. Калифорнияны акыркы жылдарда токойдон чыккан өрттөр улам каптап жатат. Адистер муну климаттын өзгөрүшү жана кургакчылык менен байланыштырууда. Эми спортко байланыштуу жаңылык. АКШ, Канада жана Мексикада өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатына билеттин баасы асман чапчыды. Күйөрмандар билеттин эле эмес, учактын, мейманканалардын жана шаарлар ортосундагы каттамдардын баасынын кескин кымбаттап кеткенине нааразы болушууда. CBS News маалымдагандай, FIFA чемпионаттан рекордтук $11 миллиард киреше табууну пландап алган. Белдешке мурдагыдай 32 эмес 48 улуттук курама катышып жатат. Оюндардын санындагы көбөйүп, жалпысынан 104 мелдеш өтмөкчү. Бирок күйөрмандар бул чемпионат жөнөкөй адамдар үчүн эмес, байлар үчүн болуп жатканын айтып нааразы. Маселен, Нью-Джерсидеги финалдык оюнга билет дээрлик 3 эсеге кымбаттап, азыр $34 000 чыкты. Колдо болсо айрым билеттер $45 000 сатылууда. Эң арзан билет $550 башталат, ал эми финалга эң арзан билет болжол менен $7700 болуп жаткан чак. FIFA президенти Джанни Инфантино бул окуяны тамашага салып, эгер кимдир бирөө финалдагы билетти $2 миллион алса, анда мен өзүм ал адамга Coca-Cola менен хот-догту алып барып бермек болчумун деди. Бирок мындай тамаша мыскыл баарын эле атургай чириген байларга деле жакпай турат. Алардын катарында АКШ президенти Дональд Трамп баалардын кымбаттыгын сынга алып, ал өзү Кошмо Штаттар менен Парагвайдын Калифорнияда өтө турган беттешине $1000 ашык акчага билет сатып алмак эмесмин деп билдирди. Нааразычылык билет менен эле чектелген жок. Нью-Джерси бийлиги Манхэттенден Ми Лайф стадионуна чейинки поездин баасын $13 $98 көтөрүп жиберсе, Бостондогу стадионго жетчү поездин баасы $20 $75 кымбаттаган. Бул окуяларга көзөмөл органдары да көңүл бура баштады. Атап айтканда, Калифорниянын башкы прокурору Роб Бонта билеттин кызыл кулактыгы үчүн FIFAдан түшүндүрмө талап кылды.
Өтө кымбат бааlardan улам чемпионатка кызыгуу төмөндөп жаткандыгы айтылууда. Айрым маалыматтарда Нью-Йорктогу мейманканалар чемпионат өтө турган күндөрү күтүлгөндөй толбой жаткандыгы кабарланды. Ушул маалымат менен Америка жаңылыктарын жыйынтыктайм. Бизге катталып, лайк басып, комментарий жазыңыз. Эртеңкиге чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.